Я никогда не видел такого. Муса Жаңгазиев атындагы Куурчак театры карантин учурунда убакытты текке кетирген эмес. Театрдын жамааты бир нече чыгарманын тексти менен таанышып чыгып, айрым спектакльдердин декорациялык жасалгаларын даярдаган. Учурда Мышонок Мыцек, Атадан калган Туяк жана Солнечный зайчик аталышындагы спектакльдердин үстүндө иштеп жатышат. Быйылкы театр сезону октябрь айында ачылат. Кичинекей көрүүчүлөргө биринчи болуп Солнечный зайчик спектакли көрсөтүлөт. Не увижу своего дома. Лесной зайчик деген дайыма коркок болуп жүргөндөн кийин, бирок Солнечный зайчик болсо түрткү болуп атат да. Алдыга да кызыктуу, мындай дүйнө кандай кызыктуу дегенде ушундай эчтекени коркпой алдыга ой менен түрткү болуп атат да. Менимче ушул спектакль болсо балдарга абдан мындай пайдалуу болот деп ойлойм. Ал эми Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театрында болсо учурда Султан Раевдин калемине таандык Топон аталышындагы спектакльде сахналаштыруу иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары Николай Каляданын Старая зайчиха пьесасынын негизинде Экөө, Эгемберди Чалабаевдин Капас чыгармасынын негизинде Жат эмесмин жана башка бир нече спектакльдер даярдалып, көрүүчүлөргө сунуштоо алдында турат. Пандемия учурунда драматург Кайрат Иманалиевдин калемине таандык Үмүт спектаклинин премьерасы онлайн өткөрүлгөн. Музыкасын болсо онлайн аркылуу иштеп атты, сүрөтчү болсо онлайн аркылуу иштеп атты. Онлайн менен премьера деген бир шумдуктудай болот экен, бирок жандуу көрүүчүлөр менен беттешип, ошолорго жан дилиңди төгүп аткан бир башка болот экен. Мен техника эмес, тирүү адамдар менен жолугушкум келет да, телевизор эмес, тирүү зрительдерди көргүм келет. Чүй облустук театрынын актёру Таалайбек Касымалиев буга чейин роль жаратып келсе, эми режиссердук жаатта өзүн сынап көрүүнү чечкен. Ал учурда Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестинин негизинде спектакль коюуну көздөп жатат. Бул дебюттук иши менен ал Айтматов ааламын башка өңүттөн ачып берүүнү каалайт. Спектакль октябрь айынын аягына көрүүчүлөргө сунушталат. Стоп. Спектакль башынан аягына чейин Танабай жөнүндө болот. Танабай азыркы адам катары бул системанын курмандыгы да. 5 каарман ойнойт. Бир ролдо 2ден 3төн ойнолот. Кийимдер ошол жерден эле кийилет. Сахнадан актерлорду ошого аракет жасап атабыз. Эми бир актер 2 же 3 образ чыгарыш бул да аябай татаал нерсе. Ошонун үстүндө иштеп атабыз да азыр. Эскерте кетсек, республикада театр, китепкана, музей жана башка эстетикалык азык алуучу жайлар 14 сентябрдан тарта кадимки иш режимине кайтышкан. Амантур Шерғазиев, Айпер Хожаева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.